2022 жылдын 7 ноябрына караган күнү түнү түнкү саат 2 менен 4 ортосунда ушул областтык оорукананын административдик корпусуна уурулук киргени катталган. Бул боюнча биз шаардык эртең саат 6-ларда бизге кабар келди. Мага кабар келди. Үйдө выходной күн болчу, 7 январь күнү. Ушундай оорукананы ачып бирөөлөр кириптир. Оорукананы эмес, административдик корпусу деп. Аны келип шаардык ички иштер бөлүмүнө кабар бердик. Ушундай факт болду деп алар келишип көрүп, ооруканада 4 рабочий ноутбук, 4-5 кабинетте булар ачышкан. Сырттагы железный решетканы булар лом мененби, бир нерсе менен анакындай көзөчөлөрдүн петляларын сындырып кирип, калган эшиктерди ачкыч менен, отвертка менен, кээ бирин катуу түртүп сындырып ичине кирип карашкан. Ошондо 4 ноутбук рабочий иштеп аткан кабинеттердеги. Андан кийин бухгалтерияда ошол бир кичинекейраак сейф бар болчу. Анын ичинде ушул шаарды 103 кызматы менен тейлөөгө кызмат кыла турган ГСМ, бензин. Анан биз областка консультацияга чыкканда, ал жактан больнойлорду которуп киргенге кете турган бензин, дистопливо. Ошо менен кошо оорукананын балансында турган автомобилдердин документтери кеткен. 2 күндүн ичинде оперативдик кызмат катуу иштеп, шаардык ички иштер бөлүмү жетекчилиги Кубатбеков Алмазбек Нурпазылович өзү жетектеп 2 күн ичинде табылып, уурулар ВСК киргизилди. Алынган буюмдар толугу менен азыр кайтарылды, ноутбуктар келди, документтер келди, ГСМ толугу менен бизге кайтып келди. Ичинде бир 200-300 литрге жакын потеря болгон экен. Алар, видимо, расход кылып жиберишкен. Биз аны блокировать этип, бардыгын эч жоголгон талондорго бензин куюлбасын деп, биз ушу Петролиум компаниясы менен биздин договорубуз бар. Бензин боюнча ошолорго берип, кабар берип, бардыгын ордуна кайра башка восстановить этилди. Азыркы күндө ошол эшиктердин эми сынгандарын гана ушерби турат. Алар эми эшиктер биз негизинен оңдоп деле койдук. Эми ошону восстановить этип берсе, сынганын кеткен расходду, ошол калган ноутбук, ГСМ, оорукананын автомобилдин документтери бардыгы толугу менен табылып, бизге шаардык ички иштер бөлүмү кайтарып берди. Жетекчилигине, сотрудниктерине тез аранын ичинде, 2 күн ичинде ушунун бардыгын таап, бизге кайтарып берген үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушунда зыян кайра калына келиптир да? Зыян кеткен нерсе кайра кайтып келди. Камера бар белесиз бул жерде? Камера бар болчу, ушу менин кабинетиме кирип аткан камера бар болчу. Анан булар основной сырттагы камера менен ошол жерге түшүп калган боюнча таап, иликтешип, таап беришти. Азыркы убакта ушу тергөө амалдары жүрүп атат.